Болот мырза, азыркы ушул жаңы конституциянын долбоору кабыл алынышына каршы чыккандар көп болуп атат да, сиздин пикириңиз? Негизи мен дагы конституциянын жаңы долбоорун кабыл алышына каршымын. Себеби дегенде мен айткым келет да, ошол кабыл алып аткан кишилерге, негизи эле биздин эл журтубузга конституция кеп конституцияда эмес, кеп адамдык факторда. Эми конституцияны миң алмаштырганым эле ошол эле илгерки полечүдө сайланткандай эле Бакиев актагы адамдар келип эле кайра эле бүгүнкү күндө отуруп атпайбы? Ошолордун бүгүнкү күндө кадр системасы алмашпай атпайбы? Ошол адамдар буга чейин иштеп кеткен да. Ошолордун жыйынтыгынан мына ушул конституцияны дагы ушул азыркы действующий конституцияны дагы мына жокко чыгарышы ушул факторлордон болот да. Ошондуктан бул жерде адамдын маданий, руханий байлыктары тазаланыш керек да. Кеп конституцияда эмес. Кандай гана китеп алып келбе, эгер начар башчылар болгон болсо, ал иштебейт. Ошондуктан конституцияны кабыл алган бул бийликти күчөткөнү, бул деген кайра эле ошол жаңы төңкөрүштөргө алып келет деген сөз да, кыскасы. Мисалы, бийлик бир адамдын колунда болуп, жоопкерчилик ошондо болот деп атпайбы? Биз эми кайталанып атпайлыбы? Баягы наступаем на те же грабли дейт да, орусча айткандачы. Биз келбедик белек ошондочу. Мына президенттин бийлигинде Акаев болгон, президенттин бийлигин түптөйм мына Бакиев болгон. Ушул бир адамдын башкарганынан, ушу кландык башкаруудан кийин биз анан парламентаризмге өткөнбүз. Эми кайра президентскийге бара беребизби? Бул акыл сыйбас да. Анткени дүйнө азыр парламентаризмге жылып баратат да. Анткени канча деген саналуу эле мамлекеттер бул ошол эле Түндүк Кореяны айта алам, ошол эле Түркменистанды айта алам. Ушул эле мамлекеттер диктатурада жашап келатат да. Ошолордун адамдардын укуктары негизи корголбойт. Бизге көрүнгөн нерселер бул телевизордогу эле нерселер болот да, тилекке каршы. Чыныгы барып жашоосун көрсөң, ошол эле Южный Корея менен Северный Кореянын жашоосун салыштырсаң, асман менен жер. Рахмат.